Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Булардын айырмасы собственность. Север электро, Восток электро, Жалал-Абад электро, Ош электро булардын акциясынын 92% өкмөттө. Калган 8% элде. Ал эми бул ортомчу биз айтып атпайбызбы, ортомчу компаниялар деп. Булардын полностью байкы жеке өзүмдүктө да, жеке кишилердин өзүмдүгүндө. Бирок экөө тең эле ортомчу. Север электро деле электр станциясынан энергияны сатып алып туруп, кайра элге сатат. Булар дагы электр станциядан сатып алып туруп, анан кийин кайта элге сатат да. То что экөөнүн функциясы жасаган иштери бирдей эле да. Бирок жердин баягы табылган акчасы жекеге кетет. Тиги Север электр берки 4 биздин распорт компаниялардыкы, алар баягы практически өкмөткө кетет да. Эгерде мындай элдер кичине туура эмес түшүнүп муну, мына жана жеке бөлүштүрүүчү компанияларды частный распределительный компания деп коет да, баягы орусча. Булар айтып атпайбы, арзан сатып алып туруп анан кымбат элге кымбат сатып, пайданы аябай көрүп атат деп. Мындай бир серьезный эмете турган болчу болсок, булар тигил жанакы распред өкмөттүн распред компаниясынын баасы менен эле сатып алат. Бирок булардын эмеси мына өткөн 20-жыл боюнча бардык жанакы распред компаниялардыкы жоготууларды негизги нерсе ошол жактан болуп атпайбы? Жоготуулары 12,4%ке түшүрүштү азыр. А бул частный распред компаниялардын жоготуулары 5%. То есть булар баягы линияларын, жабдууларын барын которуп эски эмес тигилердей. Анан жакшы баягы элге туура распоред этип аралыктарын туура бөлүштүрүү эметкендиги үчүн булардыкы жанагындай ас болуп калганда эмелери. Бул өңүттөн алып караганда алар более пайдалуу болуп атат да. Бирок булардын бардыгы болуп вообще 29 бар экен азыр. Эми 29-дан 14-ü союз энергетических компаний деп өздөрү бир союзга биригип алышкан экен да. Общественный организация катары бириктирип ошонун иштерин эметишет окшойт. Анан булардын электр энергиясын сатып алган ошол 14 эме 29-тун 91%-ын түзөт экен да. 29-тун 14 эле. Негизгилер ушулар окшойт да. Анан ушул булардын электр станциядан сатып алган энергиясын жана НЕСК, национальный электрический сети, ошолор аркылуу 94%-ын транспортировать этишет экен да. Калгандарын баа жакын жерден алып туруп эле эме кылышат окшойт. Анан мен карап көрсөм, бул 14 эме бардыгы тең уже өздөрүнүн эмеси да, өкмөттүкүн арендовать этишпейт экен. Бардыгы тең өздөрүнүкү, линияларды өздөрүнүкү, трансформатор станцияларды өздөрүнүкү иш кылып, өздөрү учурунда инвестиция кылып, эме кылып алышканда 1 миллиард доллар инвестиция болгон экен да, учурунда булар аркылуу. То есть булардын эмесин 1 миллиард сомах, эме эмес, доллар эмес. Так что эгерде жакшылап туруп муну уюштура турган болчу болсо, келечекте жакшынакай эле болчудай да. Тем более биз энергетиктер мындай кылып атышпайбы азыр? Реформа десе эле управляющий аппаратты реформировать этет, анан кийин оптимизация кылабыз деп элди сокращать этип киришет да. Оптимизация теориясы боюнча не всегда
уменьшение количества работающих. А может быть, кое-где надо увеличивать надо. Но надо найти оптимальный акча табышты, оптимальный оборудование иштешин, оптимальный елді жақсы обслуживать етеді. Ушундай болуш керек та. А биздики оптимизация деп эле элди кыскартып атат. Мына азыр 1,7 миллиардка кыскарттык деп холдинг айтпадыбы. Элди кыскартып атып 1,7 миллиард сом таптык деп. Это, мне кажется, не очень-то правильный путь. Реформа болгондо жалаң эле структурный управленческий реформа болуш керек да. Реформа должна быть и производственной. Производство электрической энергии, правильной транспортировки и правильное распределение этим. То есть мына ушундай нерселерди жасап туруп, анан кийин реформаны ошо жактан жасаш керек да. В то же время реформаны производство электрической энергия боюнча, генерация боюнча жасашка азыр мүмкүн болбой калды. Себеби негизинен токтогул кестен алабыз да, каскадтан. Ал 5 крупный станция бириккен бир эле суу агып 5 эметип атпайбы. Бул жерден бири-бири менен конкуренция кыла албайт алар. 2-3 мына акыркы жылдарда 2-3 малый кез курулду. Аларга конкурент эмес да. Тем более алардын баасын өкмөт кармап турат. Тиги малый кездердики эмеси чоңураак. Тиги азыркыдай өкмөттүн баасын алар иштей албайт. Ошон үчүн алар токтоп калып атат азыр. Эми обслуживание боюнча по тиги сфере рынка продажи электрической энергии можно было бы организовать конкуренцию. Вот как раз булар ошол конкурент бола ала турган нерселерде мына ортомчулар дегенибиз. Себеби булар биринчиден жоготуулар аз болуп атат. Экинчиден элдерди абдан жакшы обслуживать эткен услугасы жакшы уровенде. Ошон үчүн бул конкурент болушу мүмкүн. Бирок азыр алар конкурент боло албайт, потому что болгону булар 5% электроэнергиясы сатып алып турганын кайра сатат экен да. 5%, 100%-н ичинде эмне эчтеке эмес да. Туурабы? Ошондон муну даже жакшылап туруп изучать этип булардын тажрыйбасын наоборот кеңейтсе болот да келечекте. Тем более келечекте эгерде чоң ГЭСтер курулуп калса, чоң ТЭЦ курулуп калчу болсо, там надо уже идти на конкуренции, что она одновременно обслуживаниедагы сфере продажи рынка электрической энергии на рынок тоже надо организовать это конкуренцию. Она мындай болуп атат дагы. Булар промышленный предприятиялар үчүн бөлөк керектөөлөр үчүн көп сатып алат экен да энергияны, анан кайта ошолорго сатат экен да. Алар үчүн тиги токтогул каскадынан электроэнергиясын же болмаса энергия системадан эле 112 тыйындан сатып алышат экен да киловатт саатын. 112 тыйын. А тиги belki özümüzün emelerge Raspret kampanyalarga 43,6 tıyından satışat eken. Bular kımbat satып alışat eken de, no kayra emelerge janagınday pромышленный предприятие бизнестеге ошайга сатат экен 2 сом 50 тыйындан. А тигилер деле ошондой сатат кайта. А эмелер үчүн быт үчүн сатып алганы 40-50 тыйындан сатып алышат экен. Анан быттын эмесинде жана 77 тыйындан кайра сатышат экен да. То есть булардын 87% жанакы промышленный предприятие и прочие потребительдерге жанагынтип 112 тыйындан сатып алат экен. Анан 17% эмелер үчүн быт үчүн сатып алат экен да. Бул жагынан алып караганда булардыкы более
выгодный нерсе. Бирок көп элдер вникать этпей эле жана 17% элүү 40-50 тыйындан сатып алып атпайбы? Анан булар 40-50 тыйындан сатып алып туруп эле анан бардыгына тең 250 тыйындан сатып атат деп буларды мындай жаман көргөзүп коет экен да. Ушунусуна караганда элге туура түшүндүрүп, элди туура багытка эметиш керек да. Эми асыл эме болуп атпайбы? Болгону 5% электр энергиясы сатып. Естественно, булардын высоковольтный линиясы, кабельный, воздушный линиялардын бардыгы болуп келип туруп бир болгону 800 километр экен. Биздин энергосистемада бул сотни тысяч километров получается. Так что анан оборудованиясы где-то бир трансформаторлары бардыгы ушулары болуп отуруп где-то бир 500төн ашык экен да. Эми это только начало, но это надо наоборот кеңейтиш керек да. Кеңейтип, көбөйтүп, надо создать конкуренцию. Кеп ушунда